Менин айткандарымды кылсаң, сени куткарып калам. Сенин карындашың адалетти бул таштандынын арасынан куткарып калам. Түшүнүктүүбү? Менин айтканымды кыласың. Макулбу? Ага. Таптаза инсан болосуң. Сага сөз берем, эркин адам болосуң. Сөз берем сага. Sen bul işti бүтүрүшүң керек. Cesur Alemdar oğlu. Al жүзü karanı sen öldürüşün gerek. Апасы менен баласы эмне деп сүйлөшүп атат болду экен? Апаке, Периштем. кымбаттуу уксаңыз. Бүгүн лилиялар шамал кыргалып, мага бүгүн ханышабыз эч нерсе жеген жок деп кулагыма шыбырашты го. Ханыша азыр. Уулуна той алгысы келип турат. Бактылуу, тынч. Эң сонун, бирок мындан да жешиңиз керек. Жебейм. Суу ичишиңиз керек. Сууда ичпей жатыптырсыз. Аны да лилияларың айттыбы? Ооба, аны дагы лилиялар айтты. Кана келиңиз. Келиңиз жаным. Сен эмне мага ишенбейсиң? Токмун. Чарчап эле турам. Мына көрдүңүзбү? Тамак жебей атканыңыз үчүн чарчап атасыз да. Күчүңүз калбай калды. Жокмун. Ар тарабымда арыдай ызылдап жүрүшөт. Ар бир эшиктен чыгат, мени эле карап турушат. Her saniye beni gözetliyorlar. Эмне кылалы анда? Ооруканага кайталыбы? Бул жерде өз үйүбүздө жакшы эле го. Değiliz. Жакшы эмес да ошол. Өз үйүмө баргым келип атат. Айттым го. Өзүбүздүн үйүбүзгө кетели. Ya ben artık Менин ойлонууга да чамам калбай калды. Сиз эч нерсеге сарсанаа болбой, мен сиздин ордуңузга ойлоноюн. Кандай дейсиз, апа? Мени карасаңыз. Сиз эч нерседен кыжалат болбоңузчу. Мен сизди коргойм. Мен сиздин жаныңыздамын. Ширин бар, Тигине Кемал. Алар да биз тарап. Биздин жаныбызда. Сиз мага ишениңиз, макулбу? Мен ансыз деле бир гана сага ишенем, Периштем. Кана эми? Бирок сага зыян келтиришет деп коркуп атам. Билесиңби, сени корой албай калсын деп мени уктатып атышат. Тамагыма да дар кошуп атышат. Сиз кыжалат болбоңуз. Мага эч ким зыян кыла албайт. Сарсанаа болбоңуз. Каалабайм. Булардын эч кимисин жаныбызда болушун каалабайм. Макул анда, даамын көрөлүчү тамактын. Сиз муну жегиче, мындан кийин кандай кылсак ойлоноюн. Санаа тартпаңызчы, мындан ары эч ким бизди коркута албайт. Кана? Апам го. Кандай болуптур? Жакшы бекен? Адалет, сен бул жерде белең, мен сенин дарыканада болсо керек дегем.
Ey, kimge süylep atam? Özüme gele alбай жатам. Жанагы катты колдорум менен кармагандан бери ал мени кармалагандай болуп сезилип жатат. Ey, Antbe da. Antbe, gel koy. Мурнубуздун алдына чейин келип жетти. Ал акмак мурдубуздун алдына чейин кирип алды. Бул жерге келе албайт дебедик беле? Бул жер ишеничтүү эмес беле? Эмне сен жиндисиң бе? Алгатты ким болсо да жазышы мүмкүн. Тиги жесур аттуу айбан да жазышы мүмкүн. Ойлонбочу болду. Түрмөдөн келген кат канчалык маанилүү болсо, бул кат да ошончолук маанилүү. Бир күнү пайда болот, баарын айтып берип, мени күйгүзөт. Ага, ким ишенмегиле? Акылыңдан адашкың эмне? Сен деген бакыйган адалет корлудасың го. Таксин корлуда болуп, сиз сурак берип жатканыңыздан кийин менин ким экенимдин кандай айырмасы бар? Де. Ошондой болуп калдык беми? Аброюбуз калган жок дечи. Жок, андай дегим келген жок. Сиздин да тынчыңызды алып жүрүшөт дейин. Ким мен тынчымды алса жазалайм. А сиз да мындан кандай кутулууну биле албай жатпайсызбы? Бир жактан жесур, бир жактан рыза. Арстан буктурмага камалса кантип кутулушун ойлобойт адалет. Кантип өч алышын ойлойт. Анда кандай пландарыңыз бар? Эмне кыласыз? Экөөнү тең өз өчтөрү үчүн бири-бирине курмандыкка чалам. Аларды жер менен жексең кылганымда сен мага ишенбегениң, мага ынанбаганың үчүн менден кечирим сурайсың. Жүреме. Тергөөчү жөнөтүлгөн каттын дарегинин иликтенишин буйрду. Ошону күтүп жатат. Мен келатканда башка жаңылык жок болчу. Дарыканага фармацевт катары бирөөнү жөнөт. Адалет айым бир канча күн чарбада болот, эс алат. Оорукананын дарыканасынан кеткендер бар эле. Кайрылуулары кадрлар бөлүмүндө жатат. Мехмет Бей бул телефонду сизге жөнөттү кожоюн. Ага ушул телефон менен чалат экенсиз. Башка телефон номурдан чалбасын деди. Корхан өгүз кайда жүрөт? Дем алыш күндөрү нишан ташында болушат экен, экөөнүн тең ден соолуктары жакшы болуп каптыр. Буларды карасаң, мен бул жерде жаным үчүн алып урушуп атам. Уулум болсо ууланып бир жерине күч келип Стамбулда. Алло, Сухан. Алло. Ой, жиңгетийдин кожахиде. Ойгондуңбу? Жүрөк түшүрдүң. Телефон койгонуп кеттиңби? Жо, сени чалды деп ойлоп сага чалып аткам да. Жок, мен баргыча сен өзүң жооп берип калдың. Кофе ичесиңби?
Жахиде каякта? Билбейм, сейилдейин деп кеткен, балким ошол чалды экен. Сиз чалган абонент жооп бере албайт. Сизди бир аздан кийин чакырабыз, доктор бошой элек. Макул, мен күтүп турам. Макул. Алло, Жахиде. Телефоң эмнеге өчүрүлгөн? Бүгүн бир кызыктай болуп жатасың. Силер кеткенден кийин баланы текшерүүдөн өткөрдүм. Мурун жинди сыяктуу эле кечке чалып сурай берчүсүң. Аны да сурап койгон жоксуң. Мейли, дароо чалмага. Күтүп жатам. Канча күндөн берки коркунучум чындык болуп чыкты. Эртеден бери мээм кайнап жатат. Мени түшүнгөн бирөө менен сүйлөшүшүм керек. Садагасы ордуң отуруп сүйлөтчү, ары бери баса берип менин башым айланып кетти. Анын үстүнө аш казанымды ооруп атат. Мен Жесурга атаңдын мүрзөсүн аштыр дегенимде ал кишинин өзүн өзү өлтүргөнүнө ишенгенмин. Ал кишини чын эле өлтүрүп коюшкан экен. Жесурдуку дагы туура чыкты. Бирок мунун Рызага кандай тиешеси бар? Сухан, чын, мага мунун эч кызыгы жок. Болду, сен да анчалык тытына бербечи, ансыз деле мындан башка маселебиз көп, Сухан. Эң чоң маселебиз ушул, Корхан. Атамдын Рыза менен кандай байланышы бар? Ал түндө эмне болгон? Рыза менен Жесурдун атасынын кандай катышы бар? Жок. Бирөөнү бөлмөгө кулпулап алып сурак алуу деген эмне өзү? Мен ушуга абдан ачууландым. Менин атама кантип муну жасады? Жесурдун кылганы аша чапкандык. Сөздү башка бурбачы. Ал менин жиниме тие баштады, муну сага айтайын. Сенден суранам, тиги Хусейнге чал. Тергөөчүлүктө ошол түнгө байланышы бар бүт кагазардын көчүрмөсүн берсин. Ким эмне деди, эмне болгонун билели. Күчкө салып болсо да атамдын ачуусуна тиейин дедиңби? Ой, жок. Мен бир гана чындыкты билгим келет. Демек, кош бойлумун ошондойбу? Эч кандай жаңылыштык жокпу? Жок, эч кандай жаңылыштык жок. 8-9 жума болуптур. Ишене албай турам. Бир киши бир үйдө жашап туруп эмнеге аялын сагынат болду экен, я? Сүйгөнүм. Бул түнү мен мас болуп кала электе мени куткарып кал. Бул керемет. Абдан таң калып жатам. Менчилик таң кала албайсыз. Бирок алгачкы 3 айлык анализдерин дароо тапшырышыңыз керек. Ичкен дарыларыңыз балаңызга таасир бердиби, жокпу билишибиз керек. Ошондой коркунуч барбы? Текшерилип коюңуз, күдүгөй калбасын. Сенин изилдөө бөлүмүндө жакын таанышың бар эле, ошондон сурап көрсөк болот бекен? Жесур, суранам сенден, изилдегениңди токтотчу. Карасаң, тергөөчү полиция бош отурушкан жок. Алар көрө албай турган нерсени сен көрүп калмак белең?
Бану алардан мурун эмнени тапмак элем. Тергөөчү билген маалымат мага айтпайт да операция бүткөнгө чейин. Албетте, Канагел Рызанын жашаган жерин таптык. Жесур жүр, чогуу кармап келели деп айтпайт болуш керек. Кеңсесин басып киргениңде каматпаган үчүн сүйүнүшүң керек. Кечиресиз, Бүлентайдын баш келди, кирүүгө уруксат сурап атат. Тынччылыкпы? Күтө турсун. Кечиресиз, сүйлөшүп атканыңызды байкабай калыптырмын. Макул. Эмне болду? Гүлдөр, конокко келмей. Сүйүүнүн жыты келди мурдума. Жок. Эмне кылалы, биз да Жесур менен Сюхандын көлөкөсүндө калдык. Жумушубуз үчүн жакшы мамиледе болушубуз керек эмеспи? Азыр чогулушубуз бар. Сен бир аз абайла. Ал ишенимден чыккан киши. Менин да көздөрүм бар, Жесур. Анан да ички туюмум сеникинен да жакшы сезет. Камсанаба. Макул анда. Эзилдөө бөлүмүндө иштеген. Жакшы, кал, көрүшкөнчө. Кош келдиң. Кеңсең абдан кооз экен да. Чоң рахмат. Кеңседе жолугабыз деп сүйлөштүк беле? Жок. Шаарда жумуштарым бар болчу, эртерээк келдим. Бирок сага чалган болчумун, жооп берген жоксуң. СМС жаздым, мага да унчукпадың. Анан башка айлам жок, өзүм жетип келдим. Стамбулда жумуштарың бар беле? Ооба, айтпа. Жахиде менен Корхан ууланып калыптыр. Апам экөөбүз аларды ооруканага жеткирип бардык. Азыр жакшы болуп калышты. Апаң мененби? Ооба. Сенде эмне жаңылык? Иштериң көп болдубу? Айтпа. Бүгүн иш аябай көп болду. Жалганчылар менен тирештим. Мисалы, алардын бири маңдайымда. Кандайча? Бүлент. Биринчи күндөн келишимибизди бузуп жатасың. Биз бири-бирибизге калп айтпайбыз деп сөз бербедик беле? Мен калп айткан жокмун да. Бүгүн капыстан жол тыгынында сени көрүп калдым. Жаныңда апаң эмес. Тиги аял бар экен. Ким эле? Мээрман айым Гүлия. Ооба. Апам ооруканада экен. Мен сага калп айткан жокмун. Тиги Гүлия деген аялды ооруканага алып бара жаткам. Анткени Жахиденин кош бойлуулук тести дедиби, кыскасы ошол сыяктуу бирдеме экен. Жахиде алып кел дептир. Билесиң да, ал биздин шаарчанын мейманканасында жашап атат. Мен да аны алып ооруканага алып бардым. Болгон ушул. Же сен да анын курмандыктарынын бири болуп калдың беле, Бүлент? Бүгүн силерди көргөндөн кийин бая күнү Корхан экөөңөрдүн тергөөдө жазган арызыңарды карап көрөйүн дедим. Корхан көрсөтмөсүндө сен анын курмандыктарынын бири экениңди айтыптыр. Эсиңде болсо, Жесурду атып кетишкенде аз убакытка Туранга жактоочулук кылганмын. Ошондо ал сени Гүлиянын сүйгөнү деп айткан болчу. Гүлиянын сүйгөн эмесмин. Түшүнгөнүмдөй эле мага ишенбей жатасың. Анда Жахидеге чалайын. Ал өзү айтып берсин, Гүлиен ага эмне себептен алып баратканымды. Абоненттин телефону өчүрүлгөн, сигналдан кийин маалымат калтырыңыз. Жахиде, салам. Бош болгонуңда Бануга чалып коесуңбу, Сураныч? Бүгүн ооруканага баратканымда машинеде Гүлиени көрүптүр. Аны эмне себептен ооруканага алып бара жатканымды түшүндүрүп берип койчу. Бул мага өтө маанилүү. Чоң рахмат. Номуруңду билет беле? Жөнөтөйүн анда. Жөнөттүм. Көргөнүңдөй эле сага калп айткан жокмун. Макул. Баары бир сага ишенбейм деген турасың, ошондойбу? Ух, Бүлент. Кантип жашап жатсаң, залакасы 1 сага тиет. Эгер тийчү болсо, мен мындай окуяларга аралашкым келбейт. Ансыз деле жашоомдо өзүмө жетиштүү окуяларым аз эмес. Бирок чынында тигинин курмандыгы болуп жаткан болсоң, мен жактоочумун.
колумдан келген жардамымды аябайм. Чоң рахмат. Бул кооз гүлдөр үчүн сага рахмат. Görüşkөнчө. Кандай кабар уксаң мага дароо чал. Макул, Хусейн менен сүйлөшкөндөн кийин чалам сага. Жахидеге да эч нерсе айтпа. Ой, биз Жахиде экөөбүз сүйлөшпөй калганбыз. Күнүнө 2-3 сүйлөм көп болсо. Бүгүн ооруканага барганыбызда деле доктор уруксаат бербесе, жанына жолотмок турсун, баламдын үнүн да кузбай коймок. Мейли, кешинде жалгыз калганыбызда аракет кылып сүйлөшүп көрөйүн. Байке, Ал эмне экен? Жесурга келген каттарга окшош экен. Токто, кармоо аны. Кое турчу, окуй эле эмне деп жазыптыр. Таштачы кармоо дейм. Бүгүн дарыканага да келиптир, Адалет айымга. Аз калды Корлуда. Аз калды. Жахиде, даярдан дароо кетишибиз керек. Бол тез. Ой, эч жака барбайм, эмне болуп кетти дагы? Рыза бул жерге да кириптир. Мен 1 мүнөт да тура албайм бул жерде. Муну тергөөчүгө беришибиз керек. Кудайдын жазасы, Кудайдын жазасы. Бол эми Жахиде. Ааламды сел каптап кетсе да, эс алмайынча эч жака кетпейм, Корхан. Мен тамактанышым керек, дарыларымды ичишим керек. Жахиде, Рыза бул жерге кириптир деп атам. Түшүндүрө алдымбы? Муну болсо тергөөчүгө беришибиз керек. Биринчи орунда балам, Корхан. Макул, анда мен сага тамак даярдап берейин. Сен атама телефон чал. Ой, кызык эле адам. Ооба, урматтуу сот. Ошондой. Эки иште тең тиешеси бар сыяктуу. Түшүнүктүү. Анда эмне болсо болсун, кабар берип туралы. Жарайбы? Чоң рахмат, урматтуу сот. Рахмат. Албетте. Албетте, жакшы калыңыз. Карасаңыз, тергөөчүнүн суроосуна жооп келди. Не? Рыза экен. Күн бою эч кимди укпай атып, анан уктап калды. Ага, үйрүлүп түшө бергенибиз жакпай жатабы дейм да. 5 киши ар дайым жанында болгон үчүн чарчап кетти окшойт. Туура айтасың, Кемаль. Тергөөчү Серхат Бей менен жолугушум керек. Кабар келгенде жанында болоюн дейсизби? Ооба. Угуп атам, Серхат Бей. Жесур, жолдуу экенсиң. Же сенин аркаңдан биз жолдообуз. Дарек туура экен. Аны билбейм. Көп алыс эмес жерде кароосуз калган имарат дешти. Буюрса табабыз. Суранам, мен келишиме тоскоол болбоңуз, сизден өтүнөм. Макул. Корулданын чыга беришинен жолугалы. Кет. Ага, табышыптырбы? Ошондой окшойт. Эмне почтада иштейби бул Рыза деген? 2 күндө бир ар кимге кат жазып атат. Маньякпы же эмне болгон бале? Алло. Бул жолдонгондой эле Рызаны табышты окшойт, Таксимбей. Эмне? IP дарегинен же башкабы билбейм, кыскасы жашап жаткан жерден сигнал берилиптир. Ошондон улам табышты окшойт. Мен ук, Мехмет. Биринчи биз алы жерге жетишибиз керек. Түшүндүңбү? Алардан мурун биз таап кекиртегинен кармап алышыбыз шарт. Ооба, мен дароо балдарды чакырып даярданалы. Чайыңыз үчүн рахмат. Мен аз кишиден турган топ түзө коеюн, Таксимбей. Кана көрсөт өзүңдү.
Adalet. Adalet. Сага жакшы кабарым бар. Эмне болду? Колго түшүптүрбү? Жакындашты, жерин табыштыр. Кош келиңиз. Таркагыла. Чыгарып менин отургандарын кара. Ага тийбе. Керек ал. Рахмат. Курсагың кандай? Даярбы? Даяр. Тапанча сурайт го деп билип тургам. Экинчи рет колумду канга булгамак белем. Жинде эмесмин да. Муну менин ордума Жесур жасайт. Сен да жүрчү биз менен жалгыз калбай. Корлуудага баргым келбей жатат. Үйүмө барам. Жесур келеби? Жок, ал апасынын жанында. Мейли, өзүң билесиң да. Баргыла. Бирдеме болсо сөзсүз чалгыла, макулбу? Макул. Кудай сүйгөн кишиңерди кубантсын. Кудай балдарыңардын жүзүнө күлкү тартууласын. Кудай бириңерден ажыратпасын. Балдарыңар жамандыктан алыс болсун. Амин. Чоң рахмат. Кудай ыраазы болсун. Кудай колуңарга береке берсин. Балдарыңардын жакшы күнүн көргүлө. Угуп атам Микрим акайым. Рыза табылыптыр го. Бул жакшы кабар. Азырынча табыла элек. Издери менен туура баратабыз деген үмүт чоң. Буйруса. Тиги системаны жасаткан экенсиң, Жесур. IP деп атпадың белең? Ошол жакшы болуптур. Ошол аркылуу табылдыбы? Сизге ким айтты аны? Тергөөчүбү? Жок. Эски тергөөчүбүз кыйкыр өкүрүп бирөөгө айтып жаткан жеринен Зехра угуп калыптыр. Ошондой бекен. Кантип билишти экен? Аз калды. Корлуда. Аз калды. Ооба, аз калды. Сен мойнуңду жыларым аз калды, маньяк. Ата, эмне кылып атасың? Бул далил болот да. Кандай далил болмак эле? Ал акмак күндө кат жазып атат. Дагы бирөөнү оңой эле жазалап коет. Каяка? Курсагым ачты. Бирдеме жеп келейинчи. Тура калсаң ооруп кеттиби деп ойлодум. Макул, ишиңерге ийгилик. Баары эле сырдашып, изилдешип калышкан го. Тергөөчүгө бербейсизби? Мындан мурунку каттардан жыйынтык чыктыбы? Маселени чечтиби? Тергөөчүбүз үйүнө алып барып коллекция кылып чогултуп атса керек. Коргоо мүдүрүүчү, ал болсо билдирүүлөрдү угуп жата берсин. Бири-биринен өткөн жалкоо. Экөө тең кол кушуруп отурганы келиштир. Тергөөчү атайын ушул жерди тандаган себебин билдиңби? Атайынбы? Атайын тандаптырбы? Мен мындай шарттарда жаңы тергөөчүнү да, тиге коргоо мүдүрүн да изилдей албайм. Эмгек өргүүсүндөмүн, Таксимбей. Ошондойбу? Бул иштин аркасында башка нерсе бар. Менин атын угаары менен ким иштегиси келбесин бул жерде? Атасы жөнөкөй пенсионер экен. Карска жакын чек арада төрөлгөн үчүн атын Серхат деп коюшуптур. 3 бир туугандын улуусу экен. Бир туугандарынын бирөөсү Анкарада жашайт, экинчиси Измирде. Экөө тең үй бүлөлүү экен. Серхат бей ушул убакка чейин үйлөнбөптүр. Нежла изилдеп көрүптүр. Жакшы жумуш жасаптыр. Азамат Нежла жакында бул жака келген себебин да чукуп чыгат экен да.
издөөөнү улантуудабыз. Сигналдын үнүн азайткыла. Белги берилери замат унаалардан түшөбүз. Жашынууга ыңгайлуу жер экен. Рызанын да ошентип ойлогону бизге пайда. Ыкчам кыймылдайбыз. Машинанын үнүнө багы эле укса керек. Баарын кармайбыз. Качкандар болсо да ок чыгарбайбыз. Түшүнүктүүбү? Ок чыгарбоого аракет кылабыз. Кана, кеттик кана. Силер унаада отургула. Мен ал менен сүйлөшүшүм керек. Колго түшкөндөн кийин сүйлөшсөңүз болот. Азыр унаада күтүп тургула. Ичинде эмне болуп кетет, биле албайбыз. Макул. Колдоруңду көтөр, колдоруңду көтөр, кыймылдаба, көтөр. Тургула барыңар, кана, тургула. Эч ким жок. Темир куюучу Мехметтин устаканасы. Үстүнөн бир жерден сигнал келип атат, өтө жакындан. Интернетке кошулгансыңбы? Ооба. Анда дароо тап тиги жерде. Эй! Токто! Беркисин мен кубалайм. Токто дейм. Жетем азыр. Токто дейм. Кармалдыңбы? Силер бул айымдар олуна оюнчук болуп жүрө бергиле. Колдонуп жатканын түшүнбөдүңөрбү? Таксим бей. Бети жок акмак Мессага. Эмне ишиң бар бул жерде? Бери кел. Макул дейм, болду. Эмне керек сага? Бас бул жака бас. Жүр.
Сениби? Бас. Алып баргыла муну. Мен эч бир ишке тиешем жок. Жолдо кетип бараткам. Бас жагыңды. Алып кеткиле. Сен корлууд адам бул жерге чейин жөө жакшы басып келиптирсиң. Бул жигит баягы урушта дагы башкы ролдо болчу, бирок ок атылып кетип качырып жиберген болчумун. Ага. Меники качып кетти. Мүдүрүлүп кетип баткакка кирип кеттим. Эч нерсе эмес. Тиг айтып берет баарын. Буйруса. Эмне болду? Качып кетти дей көрбөңүз. Тилекке каршы качырып ийдик. Келе турганыбызды билген экен. Кандайча? Билбейм анысын, угуп тур. Мурунку коопсуздук мүдүрү Мехмет бул операцияны билет экен. Камоо жайынан кабар алды. Же IP дарегинен биздин каерде экенибизди билди бекен? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Эмейл жашыруун болчу. Бирок бул кат электрондук түрдө болсо, Ал эмне дегениңер? Эмне болгон адамсыңар деги? Качып кеттирбе. Ал жерде эмес экен. Жаман жагы биздин кишилерден бирөө кармалыптыр. Эй, мен силердин ишиңерге түкүрдүм. Ишиңерге түкүрдүм. Жахиде? Кирсем болобу? Эмне болду? Мехрим акайым чалды. Мехрим акайым чалды. Кыжалат болуп атам. Чалсам жооп берген жок. Жакшы болуп калдыбы дейт. Телефонуң өчүп окшойт. Ошондойбу, байкабай калыптырмын. Мен да жакшы болуп калдым. Өзүмө келдим. Менин уулум кандай? Жакшы. Макул. Бүгүн жалгыз калып, мындан ары эмне кыларыбызды ойлонолу. Жахиде. Бүгүн сага бирдеме болду. Бул мага жакпай жатат. Күндө 40 жолдон чалып жаткан аялга бүгүн эмне болду? Өлүп калсам да билбей калчудайсың. Алло, тынчым кете баштады. Чал мага, дароо чал. Салам. Жахиде сага чалдыбы? Жок. Мага эч ким чалган жок. Мен ойлондум. Тиги сени туура эмес түшүнүп алдым окшойт. Чын эле, мени туура эмес түшүнүп алдың. Сенден сурайын дегем. Мени тиги аял менен мамилеси бар деп ойлодуңбу? Бülent? Сенин оюңча
Бул жерде экениңди эмнеге айткан жоксуң? Бану, бир мүнөт. Көңүлдү кеч каалайм.